Мына көпчүлүк күңүздөрдүн сурооңуздарды эске алып, ушул Labo менен Tikon өзүнчө мурдагыдай кылтырып бөлөк видео кылып чыгарып атабыз. Сиздер да ушул видеобузду колдоп кубаттап, бөлүшүп, лайктардан басып турсаңыздар, көп просмотрлар делесе, кийин да биз да ушундай бөлүп чыгарып турабыз. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер Машина Кейдж каналын көрүп жатасыздар. Жаңыдан көрүп аткандар подписаться баскычын басып жазылыңыздар. 31 июль 2022 жыл Ош шаарында Жапалакуна базарындабыз. Азыр ушул лаболорду биринчи көрсөтүүнү баштайлы. Мында каранда ээлери жанында жок. Мо ДАМАЗ 2 турат. Шуну көрсөтөйүн. 2005 ээсинин байланыш номери. Көрүнүшү да жакшы. Бул Кореядан алып келинген окшойт. Мындай кожада экен. 3-чү катары жок. Так, анан салон көрсөтөрү подлокотник. Газда бул же бензинби? Бензин экен. Заводской газ болгон экен да? Баасы канча болот? 400 000 сом. Өзбекстандык көрүүчүлөрүбүз долларга дагы айтып калыңыз деп калат. Азыр 1 доллар бизде 84 сом болуп жатат. Ошондо 400 000ди 84кө бөлсөңүздөр долларга чыгып калат. ДАМАЗ 1 канча болуп атат? 260 000 сом. 2001 окшойт. 260 000 дедиби? 755 70 70 41. ДАМАЗ 1. Бул грузовой окшойт. Жүк ташуучу. 2007 ДАМАЗ 2 деген. Баасы канча болуп атат экен ДАМАЗдын? 310 000 сом. Мындай жүк ташуучу болуп калыптыр, же бая отуруштары дагы барбы? Заводской. Документте дагы жүк ташуучу деп жазылган дейт. Ушундай. Labo силерденби? Канча деп атасыз? 550 000 сом. Свежийби? Свежий экен. 2017. Ушундай Labo. Так. Анан бул жакта дагы баалары жазылган эмес. Баасы такталган мыналарды көрсөтөйүн. Мынакей жылы жаңы Labo 2021 деп жазылып турат. Жаңы эле алып келген окшойт да, бир жумада болуп калды, эми зорго дейм, 9 күн. 9 күн болду дейт. 2021 газ, мынакей корейский тонировкалары даже чечиле экен. Кожа, рулю дагы эко кожа да ошондой эле. Заводской газ булар. Жакшы, баасы канча болду буну? 650 000 сом. 550 91 07 77 номериндеyiz. Анан бул канча болуп атат? 560 000 кеми бар, 2017. Бул да свеж перегон. 560 000 сом. Бул канча болуп атат? 500 000 кеми бар. 2015-2015-телер кирбей калган го, 2016-дан башталган. Январь, декабрда болса керек, Ошол декабрлардын акырында келген, ошол ойдон айдалбай эле турат деп айтып калды ээси. Так, арзан лаболор алдыбыздан чыкса тартабыз. Могу жерлерде турат. Көрсөтүп коелучу. Аке, канча деп атасыз Лабону? Канча? 270 000. Ана бензинби? Бензин экен. Мындай жыгач нарашкалар да экен. Так. Айта бер. 320 бере берем дейт. Боло турган баасы. 2002. Бензинби?
Benzin eкен. Narашka бар. Жақсы. Анан айтмақшы, мына самосвал тұрады мына жерде, лабо. Самосвал. Көріп қойыңыздар. Шынтеп самосвал жасап алышқан екен. Так, 1996. Басы қанша болып отады? 300 000 кемі бар. О, гидроподъемный жақсы іштейбі? Болды. Бензин, а? Бензин. Жақсы дейді. Мына лаболар жақсы шығыптыр. 2002 бензин кенен да. Нарашка бар. Заводская краска дейді. Басы қанша болды? 350 000. Телефон номері? 708 менен 778 708 дегенім 0708 69 44 44 болды. Анан но жерде да бир самосвалды көрүп атам го, лабо. Жакшы. Бир чыкканда ушундай катарынан деле чыгып кала берет да кээ-бирде. Жакшы. 1996 канчада отасыздар? 340 000 сом. Кеми бар дейт. Жакшы. Ушул азыр эми Тико катар жакада өтөлү, лабону кеңири тарттым да, силердин суранышыңарды, өтүнүшүңөрдү эске алып. Мисалы үчүн 1-10 мүнөт сиздерге тартуулаган үчүн мен эң кеминде 20 мүнөттөн жарым саатка чейин тартышым керек. Барып, көрүп, сүйлөшүп, неме деген убакыт көп кетет да. Сиздерге 10 мүнөт болгону менен бизге 20 жарым саат убакыт өткөндөй болот. Мына Тико катар жака дагы келип калдык. Бул жакта мына бас такталган Тиколор көрсөтөйүн. Адаттагыдай эле 2000-жылы чыгарылган Тико, кызыл Тико. Механикабы? Механика экен. Басы канча болду? 160 000 сом. Ушундай Тико. Анан Suzuki Alto дагы Тиколор менен арасында туруп калыптыр. 2002 11 Alto канча деп атасыздар? Ошондой болушун эле айта берсеңиздер, жакшы да. 250? Ушунча кымбат байке? Же тамашалап эле айтып атасызбы? Alto барбы экен? Сиз чындап эле 250 деп атасызбы? Кеми бар. СРС айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө. Кондиционер да болуш керек буларда. Азыр. Так, бирок жок экен. Могу жакта кондиционердин баскычы болот эле, бунда жок экен. Корректировка фар бар. 250 000 дейт бул жакта алабыз бирок. Таза деп атат. Эми сатарман өзү билет дегендей канча дейшин. Biz қалыс түрдө мына көрсөтүп коюп атабыз. Тикон канча деп атасыңар? Же сатылды? Көрүп атасыңарбы? Так. Маалымат кагызда жок экен бирок Тикон. Так, могу Тиконду көрсөткөнгө аракет жасайлы анда. 1998. Басы канча болду? 130, а? Подлокотник бар, мындай бир аз жасалгалаптыр, жакшы. Кайсы мынаны? Да, бир Тико. Люкс абестерде. 200 000 сомбу? 200 000 жакшы эле кеми бар дейт. Эми лонжерон стойкаларын сурап эле койла, бүтүн заводдо атат. Мына салондорун көрүп атасыздар. Жакшы эле болду. Жылы канча? 97. Маалымат кагаз бар экен, болду. Мынакей. Жакшы мына. Басын толуп кагазында жазып турат. Кызыккандар көрүңүздөр. Ушунун жанында бир Тико. Арзаныраак десеңер 1996 75 000 сом. Ушуга көңүл буруп коюңуздар. Механика.
Айтмакчы, буга дагы кардарлар келип кызыгып көрүп атышат. 75 000 кеми дагы бар дейт. Ушуну менен биз дагы бул видеобузду жыйынтыктайбыз. Башка бүгүнкү тартылган видеолорубузда көрүңүздөр. Бүгүн аябай көп видеолорду тарттык. Bir 12-13 видео тарттык. Адаттан көбүрөөк кылып.